Күнүбүздө болуп өткөн маанилүү кабарлардан түрмөгү менен тааныштырып, сиздер менен кайрадан Адилет Амангулов, амансыздарбы? Сентябрдын башында Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн аскердик машыгуулары өтөт. Бул тууралуу РБКга ЖККнын Биргелешкен Штабынын басма сөз кызматы билдирди. Машыгуунун темасы ЖККга мүчө мамлекеттин аймагына басып кирген мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрдү жок кылуу үчүн согуштук аракеттерди даярдоо жана өткөрүү болмокчу. Алар Рубеж 2021 деп аталып, 7-сентябрдан 9-сентябрга чейин Кыргызстандагы Эдельвейс машыгуу полигонунда өтмөкчү. Машыгууда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Орто Азиянын жамааттык коопсуздук регионатынын коллективдүү тез орнотуу күчтөрү, атап айтканда Кыргызстандан, Россиянын, Казакстандын, Тажикстандын аскерлери, Биргелешкен Штабтын күчтөрү жана ошондой эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун катчылыгынын өкүлдөрү катышат. Кыргыз милициясынын бөлүмдөрү республиканын УКМКсы жана өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин алдын алууга жана жоюуга ыйгарым укуктуу күчтөрдүн отряддары дагы тартылмакчы. Бүгүн 27 августта Владислав Шулика 181 чакырымда, тактап айтканда Каракол шаарынан Балыкчы шаарына чейин 5,5 күндө сүзүп өттү. Саат 15:26 күйөрмандар аны Балыкчы шаарындагы Алия көл жээгинен салтанаттуу тосуп алышты. Ооганстандын Борбору Кабул шаарынын аэропортуна жакын жердеги жардыруудан набыт болгон 103 кишинин 28-и талиптер. Бул тууралуу Талибан кыймылынын өкүлүнө таянуу менен чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Биз америкалыктарга караганда көбүрөөк адамдарды жоготтук деген өкүлү. Ал ошондой эле Ооганстандан чет элдик аскерлерди чыгаруу мөөнөтүн узартууга эч кандай негиз жок деп билдирген. Белгилей кетсек, кечээ 26 август күнү Ооганстандын Борбору Кабул шаарындагы эл аралык аэропорттун жанында жарылуу орун алган. Президент Садыр Жапаров 27-28 августта Баткен облусунда иш сапары менен болот. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Мамлекет башчысы чек арага чектеш айылдарга барып, өнөр жай ишканаларынын абалы менен таанышат жана жергиликтүү тургундар менен жолугушмакчы. Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан бокс боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда дагы 3 кыргыз мушкери коло байге утуп алышты. Азия чемпиондугу Дубай шаарында өтүүдө. Кечээ 26 августта 3 кыргыз мушкери Тагырага Баястан Токтосунов, Бексултан Бактыбек уулу жана Зухра Исраилова коло байге утуп алышкан. Муну менен кыргыз курамасы азырынча бул чемпиондукта 6 коло байге утту. Буга чейинки 3 коло байгени Эмирхан Ражапов, Диербек Тилевалдиев жана Арген Бактыбеков жеңип алышкан. Арген Бактыбеков жеңип алышкан, ошондой эле 60 кг салмакта катышкан Алмаз Орозбеков дагы финалга чыкты. Коронавирустан вакцина алып дароо миллионер болду. АКШнын тургуну бийлик уюштурган лотереядан $2 миллион утуп алган. Утуш вакцина алгандар арасында гана ойнотулган. Белгилеп кетсек, андан тышкары АКШ массалык эмдөө ийгиликтүү өтүш үчүн жарандарды тамак аш же суусундук концерттерге билеттер же туристтик жолдомолор менен вакцина алууга үндөп жатышат. Тажикстан менен чек арадагы жаңжалда жабыркаган 122 адамга материалдык жардам көрсөтүлдү. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Ализа Солтонкулова билдиргендей, мамлекеттик бюджеттен бул максатта 34 миллион сом бөлүнгөн. Андан тышкары жабыркагандар ай сайын кошумча жөлөк пул берүү жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыкты. Пособиянын суммасы 3700 сомду түзүшү мүмкүн. Планга ылайык аны чек ара жаңжалында каза тапкандардын 18 жашка толо элек кары картаңдар, жалгыз баласын жоготкондор жана ар кандай жараттарды алган жарандар ала алышат. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев президент Садыр Жапаровдун атынан эл аралык олимпиадаларга активдүү катышкан, билим берүүдө ийгиликке жетишкен окуучуларга ыраазычылык билдирип, белектерин тапшырды. Бул тууралуу басма сөз кызматы маалымдады. Анда мамлекеттик катчы билим берүү тармагына мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бөлүнөөрүн белгилеп өттү.
Акыркы жумада жергиликтүү көмүрдүн тоннасы 8,4%га же 340 сомго кымбаттады. Мындай маалыматты монополдукка каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Учурда кара отундун тоннасы 4390 сомго бааланат. Бул акыркы айдагы эң кымбат баа. Ал эми өлкөгө ташылып келинген көмүрдүн наркы тескерисинче 1,5%га же 75 сомго арзандады. Учурда ал 4875 сомдон сатылууда. Президент Садыр Жапаров Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койду. Өлкө башчы аппаратынан кабарлашкандай, быйыл 11 апрелде өткөн референдумда кабыл алынган жаңы конституцияда Жогорку кеңешти түзүүнүн жаңы жол жоболору каралып, депутаттарды шайлоого мүмкүн болгон шайлоо жөнүндө тиешелүү мыйзамда иштеп чыгуу жана кабыл алуу талап кылынган. Жаңы эрежеге ылайык добуш берүүнү аралаш шайлоо системасы боюнча өткөрүү каралат. Жогорку кеңеш саясий партиялардын тизмеси 54 мандат же 1 мандаттуу округ боюнча 36 мандат калыптанат. Эми Жогорку кеңештин депутаттары жаңы конституция менен дайындалат. Мыйзам бүгүндөн тартып күчүнө кирди. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгурочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.